Менин башымдагы чачым бирөөнүн башын оорутпаш керек. Жогорку кеңештин трибунасы бул жарандардын, ырчылардын чачынын узундугу, кыскалыгы, кийип турган кийимин маселе кылып көтөрө турган жер эмес деп ойлойм. Сууга эң бай мамлекет Кыргызстан, жайында суусу жок отурат. Кыштын күнүндө болсо жанантип көк түтүн смог басып, жарандарыбыз дем ала албай ошол өпкө ооруларына, дем алуу органдарынын ооруларына чалдыгып атат, аллергияга чалдыгып атат. Ошол жөнүндө сүйлөшсө, мисалы үчүн, Doğrusu bayramda bu Эми биздин ата бабабызда болгон эмес. Кыргыздын жигиттери чачын түйө алып концерт кылып чыгып ырдайт деген болгон эмес анда. Аялдын аялдай орду болгон, эркектин эркектей орду болгон. Колорит деген болгон. Бизди дүйнө жүзү көрүп атат. Дүйнө жүзү баа берип атат. Мына биздин Норуз деген бул мусулмандардын майрамы. Ошол жеке кара келгенде мындай бир силердин концерт берүү тармагында ким тейлейт өзү? Ошолорду бир карап койсоңор болобу? Уят да ушулай. Кыргыздар жөнүндө чачтарын узун кылып өстүргөн, чачтарын анан сакалдарын өрүп алышат дагы, денелерине татуировка тартып алышат дагы. Ошондой көрүнүшү менен аябай ошол Кытай элинин баягы чоочтуп бир мындай жүрөгүн түшүрүп турган экен да биздин кыргыздын жоокерлеричи илгери. Эми ал жагынан дагы байкебиз көп мындай тарыхты изилдеш керек окшойт негизи. Бирдеме айтардын алдында. Экинчиден, Норуз майрамы мусулмандардын майрамы эмес. Ал жагынан дагы тиги Кундуз байке өтө жаңылышат. Себеп дегенде мусулмандарда эки эле майрам бар, бул Орозо айт анан Курман айт. Кээде такыр баш болуп кырып алам. Ал менин башымдагы чачым бирөөнүн башын оорутпаш керек. Ал менин өзүмдүн проблемам дегендей да. Жаштарыбызга, келечек муунубузга өтө бир терс таасирин тийгизе турган, же бир динден кабары жок, бир журт бузар десек дагы болот. Кайсы бир чет элдик Моргенштейн деген бир артист дейбизби, аны эмне деп атаганга деле тил барбайт. Ошол киши келип туруп